Теледе ТВ кайгылуу көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактылары жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Сойкулар менен кубалашма ойномой, албетте бул силер ойлоп жаткан оюн эмес. Борбор калаабызынын көчөлөрүндөгү терс көрүнүштөрүнүн бири сойкулукту жок кылуу мүмкүн болбогондуктан аларды маал-маал менен кубалап туруу шарт болууда. Айына 2-3 жолу катталган жол кайгылуу милициясынын кезектеги аракети биздин алгачкы сюжетте. Кезектеги сойку кубалама иштери Чүй менен Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишинде орун алды. Кечки саат 8-дерде эле ишин баштаган илгирки кесип ээлери кардарлары менен сүйлөшүүсүн аялдамадан уюштуруп, жолдун ортосуна чейин чыгып кетип, башка айдоочуларга ыңгайсыздык жараткан. Андыктан жол кайгылуу милициясы аларды таратуу иштерин колго алган. Албетте бул аракеттер учурунда кыздардын айрымдары тынч отуруп берсе, башкалары качып кетүү аракетин көрүп жатышты. Качкандарды алыс кетпей колго түшүп жатты. Качып көнгөн кыздарды кубалап көнгөн тартип сакчылар ашып кетсе, 10 мүнөт ичинде чогултуп унааларына жүктөштү. Атпайсыз. Азыр мен азыр роутуга баргылап тетин үстүнө сука өзүң карындашың ошондо болуп калсын. Айтпа ошондо. Ал бияка камерага келип атат. Өзүң карындашың ошондо болуп калсын. Уктуңбу Далбаш? Ички иштер башкармалыгына барганда биздин чыгармачылык топту кимиси кыйратат эле белгисиз бойдон кала берди. Анткени жол кайгылуу милициясы сойкулук менен алектенген кыздар жана биздин чыгармачылык топта көп жүрбөй ал жагына жеттик. Бул жактагы кыздардын болгон аракеттери биздин чыгармачылык топко асылган эле болду. Бак камерага иштебейдиңби? Жөнчөй. Жок. Бир камерага. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгында көчөдөн терип келген жол кайгылуу милициясынын кызматкерлери бул кыздарга тийиштүү кагаздарды толтурушту жана жандарына эч кимисинин документи жок болгондуктан кимдиги такталгычакты калтырылмай болушту. Ал эми жол кайгылуу милициясынын командирлери бир сыйра тартибин түшүндүрүп, экинчи ирет колго түшүштү, катуураак чара көрүлөрүнө кабар беришти. Грубые нарушения. Нереагирование на законное требование сотрудников милиции. Значит, вы общественный порядок нарушаете. Ошол жерде туруп канча деген ДТП болот. Ар кайсы автотранспорт келип токтоду. По знак токтошот. Түшүнүп атсызбы? Ошол үчүн тармак. Кыздарды Голливуд кинолорундагы ниндзялардан айырмалаш кыйын. Чуркаганы тың болгону бир болуп, кийингендери да бир башкача. Денесинен көзү гана көрүнүп турат. Албетте мунун себеби да белгилүү. Жок, атын жазып Канча аракет кылышпасын баары бир жүзү көрүнбөгөн кыздардын өздөрү айтып берген аты жөндөрүн тартып алдык. Балким ушундан кийин бир аз да болсо уялып, эл катары жумуш издешер. Мындай. Ай, тартпай койгончу. Келип бараткандар чыкпол кыздар ошо жашын байласан. Рас болуптур. Жаш жете электер. Жашым жете эле турбай. Бери карачы. Карабайм мен, эмнеге карайм? Барчы. Кой бергилечи. Уялганды деле билишпейт көрүнөт. Бардык иш-чаралар бүткөн соң тартипке ылайык атайын жайга киргизилген соң буга чейин камерадан коркуп жаткан кыздар биздин чыгармачылык топту чакырып алып, өздөрүнүн ишин жарнамалап башташты. Эке мен узанып сатып коюңуз. Жашыңар 19-дан өйдө болсун, 20-дан өйдө болсун, келиңер. Тарт коч. Ишкер келсе. Чүй правдага келди. Чүй правдага келди. Ишкер келсе. 0809 номерде чалгыла. Ушнос кагыла. Скидкалар болобу? Обязательно. Ушнос болбосун. Ал эми кезек мас айдоочуларда. Арактан кийин баары баатыр болуп калышабы Айтур? Кимдин колуна түшпөсүн баары тең өздөрүнүн өзүн көрсөтүп алууну каалашат. Албетте биз дагы мындайлардын кылыктарына көз салып, той болот, тойдун эртеси болот демекчи, соолукканда өздөрүн бир карап алышар деген ниеттебиз. Жана эмкисинде ичте да унасын калтырып, тынч эле үйүнө кетет деген үмүттөбүз.
Ноль реакции. Как будто айдаган жок да? Жол кайгыл милициясынан качам деп же качып кете албай кубалап жетип токтоткон соң же чыгып кылганын тыңыраак түшүндүрүп бере албаган балдар эң жөнөкөй ыкманы ойлоп табышат. Жаңы эле шаар айланып качып жүргөн балдар белгисиз себептерден улам унаасын токтоткон соң уктап калышат. Тактаганда уктамыш болуп калышат. Ай жигит, кечке отура бербейсиң антип, ач. Жигит. Ичинде жалпы 4 бала бар. Экөөсү катуу уйкуга кирсе, экинчиси уктап жатып телефонун чукулап жатты. Бир көзү жумулуп, экинчиси жардамга кимди чакырсам деп телефонун тиктеп жатты көрүнөт. Төртүнчүсү болсо уктагандан тажаганбы айтор көзүн алайтып алып чөнтөк телефонуна кайгылуучулар менен биздин чыгармачыл топту тартып жатты. Арадан көп өтпөй дагы бир ойгонуп, Аримге телефон чалып баштады. Ал эми убакыт өткөн сайын унаасын терезелери бууланып, биз үчүн ичиндегилер үчүн биз да көрүнбөй баштадык. Аңгыча болбой Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан опер топ келди. Бирок алардын айдоочу менен жүргүнчүлөрдү чыгаруу аракеттери да текке кетип, кайрылып кете беришти. Андыктан 2 саатка узаган сүйлөшүүлөр жыйынтык бербегенине байланыштуу эвакуатор чакыртылып, унаасын жүргүнчүлөрү менен кошо жүктөлдү. Унаасы ичиндегилер менен кошо жүктөлгөн соң баарыбыз жолго чыктык. Албетте айдоочусу жүргүнчүлөр менен чыккылары келбегендиктен алгач айыппуна токтотуучу жайына жөнөдүк. Кызыктын баары анан жолдо баратканда башталды. Ичиндеги балдар тамеки чегелдештиби же унаасынын ичин желдетелдештиби айтор терезелерин ача башташты. Муну байкап калган жол кайгылуу милициясынын кызматкери ыкчам аракет көрүп, эвакуатор жүрүп бараткан жеринен үстүнө чыгып, унааны ачып, ичиндегилерди чыгарганга жетишти. Gel tartış kaçma onu. Bassana buradan. Hayır. Git. Oh olsun iyi. Açın. Aç. Çık. Şunda okun var. Çık. Düşecek pasajir. Çıkar aşağıda mo артындағы iyi olsun. Tartma водительді келіп бақшы, açma. Gel, meni emesті көресің, кел жігіт, түш. Ана кем болады? Түш дейін, жігіт mesela. Емес, ал болды. Түшті отам, жігіт mesela. Удостоверение предъяви. Удостоверение. Где удостоверение? Тартша, ол жігіт тарт дейін болды. Удостоверение. Кражада, звонтет милицияға. Юрис братан, звонтет. Çık deyін mesela, жігіт. Жігіт, отам, звонтет. Пассажир ма? Соғынбашы, жігіт. Соғынбайлым. Айда, неме geçe байк, айда. Айда горгайыға. Не қиқырасың, жігіт. Пассажир ма? Қана водитель. Сен отырмана, мен отырам ана, не? Водительский дене, пассажир қатары отырамын. 60 kilo Братан. Çık отам mesela. Братан, сен ориентировкаңда жоқ. Emne жоқ саға. Emne жоқ дейм, çık deyim, жігіт. Жөн дейм, братан. Çık deyim mesela. Жөн дейм, братан. Daha жолай тұтам, çık deyim, ескер тұтам Жөн дейм, mesela. братан. Жөн. Çık deyim, жігіт. Жөн дейм, братан. Түш deyim, жігіт. Жөн дейм, братан. Жігіт айтып mesela, түш. Жөн дейм, братан, жөн. Мен сенімен ойнайын бе? Yok. Ben seni oynayayım mı? Жөн дейм, братан, жөн. Вот, Владимир. Mana, ключ қат оталсычка. Мен не? Bas. Evet, жігіт. Мына ключі. Жерге өтер сразу мына. Бас. Түштейме саған. Отыр жай жігіті. Водитель шығып кеткен колаға. Келген жоқ. Біз ұйықтап отқанбыз машинада. Почему, когда вам стучат, открыть Я дверь? Подожди, я моей тебе машине. говорю сейчас. Я тебе говорю. Что вы говорите мне? Слушай меня внимательно. Слушаю не перебивай, внимательно. Хорошо? Хорошо, Когда слушай. тебе стучат, открыть дверь. Что ты спящим притворяешься, а? Или рядом твои пассажиры, а? Слепые, может быть, тафары. А? Окна затуманенные были.
Айдоочусу мынтип мен рулда отурган эмесмин деп актанып жатса, жанында эле чогуу келген курбулары баарын төкпөй чачпай айтып жатышты. Эмне эшти ачпай жатасың? Советскийден кайрылып туруп качып Советскийден кайрылып келген качып келген ким ана? эмеспи? Кайрылып токтодук. Кайрылып Кайрылып токтогон ким качып келди анан? Ана ошо кайрылып Ким айдап келет деле? Доздуң аты ким? Кайрылып келгенде биз артыңардан колоп келип токтоттук остановкада. Доздуң аты ким? Иә. Аты ким доздуң? Ратбек. Ратбек бул э? Айдап келаткан. Мен Бул доздуң айдап келаткан доздуң аты ким? Максатбек. Максатбек, фамилиясы ким? Следовательдин баласымын, адвокат байкем дейт, опер байкем дейт, тиги гаишниктин баласымын дейт. Кайсы майы кызматкеринин же кайсы тергөөчүнүн баласы билген жокпуз. Бирок күбөлөрдүн көзүнчө жүргүзүлгөн тийиштүү өздүк текшерүүдөн кийин жанында документтери чыгып, мас айдоочу 1995 туулган Адилжанов Максат Адилжанович болуп чыкты. Качып машинаден. Я не водитель. Я не водитель. Сен 1 сааттан бери тартып турасың камера, доздуң. 20 жаштагы Максат унаны документтери жок айдап жүргөндүгү үчүн транспорт тийиштүү жайга калтырылды. Ал эми өзүнүн ичип ичпегендигин тастыктоо үчүн наркология бөлүмүнө алып кетишти. Албетте жолго чыккычада шериктери жол кайгыл милициясынын ишине тоскоолдук жаратып сөгүп, ара чолоодо биздин камерага да асылып алышты. Тартчы алда фонарин. Күтүлгөндөй эле Максат наркология бөлүмүнүн да тарбиясынын жоктугун көрсөтүп, өзүнүн улуу кишилер менен айтышып отуруп алды. Мынтип өзүнүн баарынан акылдуу сезип, тегеректигилердин баарына мыйзам үйрөтүп, унадагы рулда отурган эң катуу уйкучусу тийиштүү текшерүүдөн өтүүдөн баш тартып койду. Меня ваше не волнует то, что вы мне принесли. Вы уточнили, что я водитель? Вы уточнили? Покажите мне свое лицо. Я до вас еще не дошла, барчы. Тәтіл отырып тұрыңыз. Мешай күтпеңіз. Мешай мен башкалар демен. Тәтіл атайын сілерге жазалған ошо сиденье шапат тұрыңыз. Кресло сілер үшін. Өзүнүн кылыгын туура эмес экенин сездиби Айтур эртеси уят болгусу келбей. Бул балакай биздин чыгармачылык топту коркутуп да көрдү. Сөзү бизге өтпөй коюп, чыдабай кетип камерабызды чаап да алды. Вы кто? Я журналист. Вы кто? Я сейчас вам камеру разобью. Я завтра на вас в суд подам. Давай. Муну коптурсуң ушундай кылганда? Камераны ставь. Нече отасың камера? Камераны чалды, мен кишини чаппай элем. Кандай болгон күнү да Максат мас болуп чыкты. Тийиштүү текшерүүсүн өтүүдөн баш тартса да алыстан урган жытынан жана өзүн алып жүрүүсүнөн аныкталды. Биз болсо анын кылганына өчүшпөй камераны чапса да, сөксө да сабыр кылып койдук. Балким соолукканда өзүн көрүп бизден болбосо да өз ата энесинен уялып калар. Жукеева, Пудовкина, Донецкий кесилиштеринде иштеп турган кезде гольф автоунаасын токтоткондо анын унаанын айдоочусу токтобой качканга аракет кылган. Аракет кылганы менен биз Совет Акымбаев көчөсү кесилишинде кууп жетип кысканга аракет кылдык. Кызгандан кийин водители айдоочусу мен водитель эмесмин, водитель чыгып кеткен деп ошондой машинесин ичинен бекитип алып, ошондой аракет кылышты. 2 сааттай биз ошо жерде күтүп качан ачар экен опер группа чакыртырдык. Опер группага да ачтырбай койгондон портал менен жүктөп стоянкага алып кеткен болчубуз. Стоянкадан жолдон биртке ачылган кезинде биздин сотрудниктер аракет кылды ачканга. Ошол убакта ачылып кетип машина, водительди чыгарып машинени стоянкага коюп, азыркы убакыт наркологиядан жаңы өткөрүп, протокол түзүлдү. Мас экени тастыкталды. Мас экени тастыкталды. Бул дагы бир мас айдоочу. Биринчисине салыштырмалуу жош көрүнгөнү менен мүнөзүнүн баарын жол кайгыл милициясы тоскондо көрсөтүп алган. Киев көчөсү менен каршы жолго чыгып алып бараткан жеринен токтотконго баш ийбей, качып бир топ коозаган кубалашуудан кийин акыры колго түшкөн. Максаттан айырмаланып, бул 1993 туулган Ермоленко Станислав Владимирович тийиштүү текшерүүдөн да өтүп берди. Үйлөгөнү да бир башкача болуп, анаша чегип жаткандай эле болду. Кандай үйлөгөн күнү да текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча мас деп табылды. Албетте мындан кийин айдоочу үйүнө кетмек. Бирок дагы бир жагдай ага тоскоолдук болду. Буга чейин жол кайгыл милициясынын буйругуна баш ийбей, аларды сөгүп саккандыгы үчүн бебаштык айыбы тагылып, 1-Май райондук ички иштер башкармалыгына жеткирип беришти. Ну а сейчас видишь, какая фигня. Станислав Владимирович, отказываешься, Ну да? как я могу после этого подписывать? Вот видите, Байкин, отказывается расписаться в протоколе. Нет, ну, Состояние алкогольного опьянения, вот
На свидетельство сняли, да, что вот водительское удостоверение. Водитель отказывается. Баш тартса да жоопко тартыларынан шек жок. Андыктан Станислав Ермоленко ички иштер башкармалыгында отуруп алып ойлонуп көрөт деп ишенебиз. Анткени тартип сакчыларга баш ийбей качып кетүүнү гана билбей, кылган иши үчүн да жооп бергенди да биле жүрүш керек. Таңкы саат 5:15-5:20 Правда Киевский көчөсүнөн биз аркылуу Виндом автомашинасы, ак түстөгү автомашинасы токтотулган. Ал токтоосунун баш ийбестигин көрсөтүп, Чүй проспектисине түшүп, Чүй проспектинин кинотеатр автонун жанына барып, кубалап жеткенде, ал жерден өзүнүн Султаны Ярослав Станислав Владимирович деген жигит экен, ал өзүнүн немесин көрсөтүп, бейбаштыгын көрсөтүп, бизди уят сөздөр менен сөгүп, өзүнүн машинасы штрафстоянкага коюлуп, өзүнүн Донецкийден мас экенин кылган текшерилип, аныкталып, өзүн бейбаштык менен Первомайский роодо алып келип тапшырып берип атабыз. Мындайлар күнүгө эле жок дегенде бир жолу, эки жолу мындайлар күнүгө, айрыкча түнкү убактарда. Назарыңыздарда издөөгө алынгандар рубрикасы. Мында сиздер таанып билгендер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакцияга кайрылсаңар болот. 2015 жылдын 12 октябрь күнү пригородный айылынан Чүй областтык ооруканасынын реанимация бөлүмүнө 1950 жылы туулган Вологодская Наталья Трофимовна денесинен үшүк алып, мээсинин кан айлануусу бузулуп, инсульт менен жеткирилген. Учурда жогорудагы бейтаптык кароого киши жок болгондуктан анын жакын туугандары изделет. Жанында табылган документтерине ылайык Вологодская Наталья Трофимовна Ысык-Көл областында Балыкчы шаарынын Ысык-Көл көчөсүндө 65-үйдө катталган. Кимде бейтаптын жакын туугандары туурасында маалымат болсо, Аламедин районунун ички иштер башкармалыгына 0312 36 35 27, 0312 36 35 23 же 0701 15 85 98 номерлары аркылуу байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз. Бишкек шаарынын Аламедин районунун Набережная 17 дареги боюнча катталган 1996 жылы туулган Сабыркулова Айкөкүл Сабыркуловна дайынсыз жоголууда. Өзгөчө белгилери: бою 160-165 см, чачы күрөң, узун, орто көлөмдүү, кийинген кийими сары түстөгү пальто, кыска кара түстөгү көйнөк жана кочкул көк түстөгү өтүк. Сабыркулова Айкөкүл Сабыркуловна туурасында маалыматы бар жарандарды Аламедин райондук ички иштер башкармалыгына 0312 36 35 27, 0550 17 17 17 же 0553 92 69 26 номерлары аркылуу байланышууга чакырабыз. 2015 жылдын 5 сентябрь күнү кечки саат 9 чамасында Б5184 АБ мамлекеттик номеру менен Сеат Алхамра унаасынын ээси Болотников И.Н. Шабдан Баатыр көчөсү менен түндүктү көздөй баратып болжол менен 30-35 жаш курактагы Азиат улутундагы белгисиз адамды сүзүп үстүнөн жүрүп кеткен. Жабырлануучу ордун каза таап, ушул күнгө чейин өздүгү тактала элек. Өзгөчө белгилери: бою 170-175 см, чачы кара, болжол менен 5-8 см, арык чырай келет. Кийген кийими: ачык түстөгү пиджак, кара түстөгү жеңи жок жылуу кийим, кара түстөгү футболка, кара түстөгү шым менен ак түстөгү куруп. Бутунда кара түстөгү боосу бар бут кийим. Эгерде кимде кандай маалымат болсо, Аламедин райондук ички иштер башкармалыгына 0312 36 35 23, 0312 36 35 27 жана 0772 61 06 61 номерлары аркылуу байланышка чыгууңуздарды өтүнөбүз. Ал эми кезекте адатка айланган сиздердин коопсуздугуңуздар үчүн рубрикасы. Жана биздин бүгүнкү темабыз жол кырсыгынан кантип сактануу керек. 2015 жылдын акыркы 9 ай ичинде Бишкек шаары боюнча 1352 жол кырсыгы катталып, жашы жете элек 5 бала, 74 адам каза болгон. Автоунаалардын көбөйүшү, ошондой эле айдоочулардын санынын көбөйүшү, анын жол кырсыктарынын келип чыккан бир эле себеби бар да. Бул ошол жолдо жүргөн айдоочуларыбыздын, жөө жүргүнчүлөрүбүздүн жол эрежесин бузганынын негизинен келип чыгат. Жол кырсыктарынын себептери:
жол эрежелерин одоно бузууда. Мас абалында автоунаа айдоо, каршылаш жолго чыга калуудан болот. Жол эрежелерин сактоо менен кырсыктардан оолак болосуз. Республика боюнча 2015 жылдын акыркы 9 ай ичинде 5143 жол кырсыгы катталган. 774 адам каза болуп, 7594 адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Жашы жетелик балдардын катышуусунда 1049 жол кырсыгы катталган. 82 бала каза болуп, 1204 бала ар кандай жаракаттарды алышкан. Эгерде айдоочу жол кырсыгына учурап катуу жаракат алып же болбосо бирөө каза болуп кала турган болсо, качып кетсе, бул айдоочу кылмыш кодексинин негизинде 281 берененин 5-бөлүгүнүн негизинде өзүнүн оор жазасын алат. Мурун мисал үчүн андай айдоочуларга көп чара жок болчу, азыркы учурда ал материалдык чыгымды келтирип коюп, айдоочу качып кетсе, буга дагы административдик кодекстин негизинде 500 сом айып салына турган болсо, азыркы күндө 10 000 сомго чейин, 20 000 сомго чейин айыптар салынат. Буга ылайык айдоочунун эсине автоунаабыздын тетиктерин өз маалында оңдоо, көрсөтүлгөн ылдамдыкта жүрүү, жол эрежелерин, жол белгилерин сактоо зарыл. Сиздин коопсуздугуңуз үчүн. Эсиңерге салсак, ТВ кайгыл көрсөтүүсү менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпыга маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефондорго чалып, же биздин электрондук дарегибизге кат жолдосоңор болот. Ал эми биз сиздер менен эмки аптада ушул күнү, ушул саатта амандашкычакты, саламат болуңуздар.